Өлкөнүн экономикалык каачылык тооруп турса да, сахнанын дал ортосунда билинер, билинбес жылмай отурган президентке бир да сын айтылган эмес. Эл аралык массалык маалымат каражаттары Курултай институтунун терс кана жактарын сүрөттөгөн көрсөтүү даярдаган. Анда Түркмөнстан менен Казакстанды мисал катары келтирип, мындай институт түзүлүп ишке кирсе эле кыргыз эли ажоого чексиз баш ийип, ар бир сөзүнө кошомат кылып кол чаап калышы ыктымал деген ойду бергиси келген. Кыргызстан Түркмөнстандын кейпин кийип калбайт. Кийип калууга дагы шарты да, мүмкүнчүлүгү дагы, анын дүйнө таанымы дагы жол бербейт. Себеби биз кыргыз эли, кыргызстандыктар эркиндикти, эгемендүүлүктү, боштондукту, эркин сөздү түшүнүп билип анын даамын татып калдык. Аган жол берилбейт. Негизи эле кыргыз эли табиятынан көчмөн эл, көчмөн эл деген эркиндикти жакшы көрөт. Ошол себептүү мындай бир кысым же болбосо үстөк, өкүм дегенди кыргыз эли кабыл албайт эч убакта. Атын айтып эле кое берем, ушул Азаттык баштаган кээ бир ушу массалык маалымат каражаттары, информациялык байгындай борборлор чынында эле бир беткей берип аткандыгы бул элдин ичинде жасалма байгындай бир чыңалууну пайда кылып аткандай сезилип атат бизге. Бул туура эмес. Бул биздин сөз эркиндигинен өсө ашкере же болбосо бир жактуу пайдаланганын өзү да кандай чоң конфликттер алып келгенин кечээ эле көрбөдүкпү. Ошондуктан бул жерде биз дагы, Конституциялык кеңешменин мүчөлөрү дагы, келген коноктор дагы, анан айрыкча массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү ушундай нерселерди ошо мыйзамга, анан адамгерчиликке эле такап айтсак болот. Мындай берүүлөрү менен эл аралык массалык маалымат каражаттары өлкөнүн ички түзүмүнө, саясатына кийлигишип, ажырымга алып келе турган кыянаттык жасап жатат деген кооптонууларды жараткан. Коомчулуктун терс пикирин ошол эле көрсөтүү жарыяланган интернет булактарынын алдында жазылган комментарийлерден баамдоого болот. Азаттык, элди бөлүп жарганды качан токтотосуңар? Качан бир ынтымакта эл үчүн иштейм деген адамды көтөрөбүз? Качан бир элдин, жердин жакшы жашоосун каалайсыңар я? Эмнеге элге тескери маалымат бурмалап турасыңар? Качан оңолосуңар Азаттык? Элдин кыжырына тийип бүттүңөр. Өлкөбүз текши оңолушсун каалабайсыңарбы силер? Азаттык, элдин кыжырына тийбей эл тарапта болгула. Азаттыкка каршы чыгалы. Болбосо элди бөлүп, акча төлөгөндөрдү чыгарып өлгөнү калганго, элдер бул Азаттык чектен чыгып жатат. Азаттык, эл душманы силерсиңер, чагымчылсыңар. Дегеле Курултай деген термин тарыхый булактарда 13-кылымдан бери эле белгилүү. Анын ролу борбордук бийликтин күчүнө байланыштуу өзгөрүп келген. Туруктуу мамлекеттерде хандын башкаруусундагы кеңешүүчү орган болсо, айрым мамлекеттерде алдын ала даярдалган чечимдерди бекитүүчү иш-чара мүнөзүнө ээ болгон. Ал эми кээ бир мамлекеттерде чыныгы саясий жана мыйзам чыгаруучу институтка айланган. 15-17 кылымдарда монгол жана татар хандыктары коомдун бардык бөлүктөрүн чогултуп кеңешме өткөрүшкөн. Азыр түрк тилдүү мамлекеттерде Курултай саясий жана коомдук уюм катары сыпатталат. Россия Федерациясындагы айрым элдер Башкортостан Республикасынын Курултайы, Алтай эл Республикасынын Курултайы деп өлкөнүн мыйзам чыгаруу жана өкүлчүлүк органдарын расмий аташат. Ал эми бизде Курултайды элдик көзөмөл жана кеңеш берүү институту катары киргизүү сунушу айтылып келет. Курултай институту бул кыргыз элинде революцияга чейин, Октябрь революциясына чейин кайсы бир деңгээлде жашап келген. Уруулук деңгээлдеки, регионалдык деңгээлдеки оң канат, сол канат деп Курултай институту жашап келген. Ал кайсы бир улуттук же болбосо элдик маселелерди чечүүгө, чоң мындай бир чече турган маселелерди аткарып келген. Ошол эле жер боюнча маселени, эл боюнча маселени, согуш маселесин ошол Курултай чечип келген. Конституциялык кеңешменин мүчөлөрү азырынча бул органдын ордун жана макамын так аныктай элек. Бирок буга карабай чет элдик маалымат каражаттары коомчулукка тескери маалымат берип, ажырымды күчөтүп, өлкөгө кыянаттык жасап жаткандай. Баш мыйзамдын жаңы долбоорун жактырбагандар ошондой эле президенттик башкаруу формасы тууралуу терс пикирлерин айтып келишет. Эгер президенттик башкаруу болсо 30 жыл артка кетишибиз ыктымал деп элди коркутууда. 10 жылга кайтарып келсин ушул азыркы конституция. Мен каалайт элем.
каалайт элем ушул 10 жылга кайра кайтарып келсин. Мына мен айтып атам, мен деле кыялдангам парламенттик демократия болсо, ушул парламентте отурса, биз да ушул чыгыш батыш Европада жашасак, ошол жерде премьер-министрибиз коюп парламенттерибиз ошол жерде кадимкидей жашса. Мен парламенттин кебитесин деле көрдүк го. Мени кызыктырган кечээ күнү эле сексуалдуу деп шылдындаган баягы күчтөр, ушул биздин шаардык жаштар эми кайра ошол сексуалдууларга болушуп жүрүшөт. Айрым массалык маалымат каражаттарынын минтип улут баалуулуктарына каршы иштеп жатканын эксперттер диверсия катары баалашууда. Кыргызстандагыдай сөз эркиндиги айрым коңшу мамлекеттерде жок. Бирок минтип чындыкты бурмалай берсе, пайдасынан зыяны көп маалымат каражатынын зарылдыгы барбы деген суроо коомчулукта жаралууда. Мээрим Ташыбекова.